Саламатсыздарбы, урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу Едил Жолдубаевич, урматтуу депутаттар, урматтуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын президенти, урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен курулуш тармагын өнүктүрүү жаатында уюштурулуп жаткан Кыргыз Республикасынын биринчи архитектуралык курулуш форумуна кош келиңиздер. Бүгүнкү күнү мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба чөйрөсүндө аткаруу бийлиги органынын функциясын ишке ашыруу боюнча белгиленген иштер жүргүзүлүп жатат. Негизинен ар кайсы багыттагы объекттердин курулушуна шаар куруу документтерин иштеп чыгуу, уруксат кагаздарын берүү жана курулуш көзөмөлдөө боюнча активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары, курулуштун ыйгарым укуктарына кирген социалдык багыттагы жана инженердик инфраструктура объекттерин курулуш ишке ашырылууда. Биз ыңгайлуу жашоо чөйрөсүн жана адамдардын эмгеги, тиричилик жана эс алуусу үчүн шарттарды түзүү процессин тездетүү боюнча аткарууга ниеттенип жаткан милдеттерибизге токтолгум келет. Негизги көйгөйлөрдүн бири бул Кыргыз Республикасынын айрым актыларын элемес, ошондой эле бүтүндөй өлкөнү да өнүктүрүүнүн толук бирдиктүү жана борборлоштурулган көз карашынын жоктугу болуп саналат. Шаар куруу субъекттери үчүн негизги жана түшүнүктүү инструмент болуп кала турган калктуу пункттарында куруунун жана жерди пайдалануунун эрежелерин иштеп чыгуу, жайылтуу өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Эрежелер шаар куруу ченемдерин белгилейт, курулуш объекттерине минималдуу жана максималдуу техникалык талаптарга карата чектөөлөрдү камтыйт. Бул документ өлкөбүзгө инвестиция тартууга, ошондой эле кичи жана орто бизнести өнүктүрүүгө негиз болот. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмаларын аткаруу максатында курулушта болгон мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү жакшыртуу жана курулуш тармагынын бизнесин ыңгайлуулугу үчүн бүгүнкү күндө курулуш төмөнкү милдеттерди аткарууга ниеттенүүдө. Биринчи, Кыргыз Республикасынын аймагында шаар куруу ишине жөнгө салуучу бирдиктүү ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу, шаар куруу жана пландоо документтерин иштеп чыгуу чөйрөсүндөгү ишти жөнгө салуучу ченемдик укуктук базаны талдоо жана кайра карап чыгуу, архитектуранын аймактык органдардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана жөнөкөйлөтүү, архитектура органдарынын мамлекеттик экспертизанын жана мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөлүнүн бирдиктүү борборлоштурулган электрондук форматка өткөрүү. Ошондой эле бул маалымат базасын архитектура курулуш ишине тиешелүү муниципалдык жана мамлекеттик органдардын башка маалымат базалары менен айтылыштыруу, маалымат менен тез алмашууга жана тиешелүү чараларды көрүүгө мүмкүндүк берет. Бүгүнкү форум сыяктуу иш-чараларды өткөрүү маанилүү экендигин баса белгилеп кетким келет. Ал изилдөө процессин жакшыртууга салым кошуп, жемиштүү иштөөгө түрткү берет деп эсептейбиз. Форумда айтылган демилгелер жана сунуштар бардык катышуучуларга пайдалуу болуп, ал эми сунуштар практикалык багытта колдонулат деп терең ишеним менен иш-чаранын катышуучуларына ийгиликтүү иштерди, конструктивдүү диалогду жана натыйжалуу өз ара аракеттенүүнү каалайм. Сөзүмдүн аягында курулуш бул иште Кыргыз Республикасынын архитекторлор союзу жана Кыргыз Республикасынын куруучулар союзу менен биргеликте ишке ашырууга ниеттенип жаткандыгын белгилеп кетким келет. Алар менен кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюуну пландаштырып жатабыз. Кийинки сөз Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Едил Жолдубаевичке берилет.